Баштап суубуз жок. Бул эме бизге алдын алып эскерткен адам жок, адам болгон жок. Нөшөрлөгөн жамгырдан соң Ош шаары ар дайым таза суусуз калат. Бул учурда шаардагыларды бир топ түйшүккө салып, көп кабаттуу үйлөрдүн жашоочуларына оор келет. Бүгүн дагы кала жашоочулары ичүүчү суусу жоголтурат. Оз жабар алдында токтогондуктан бир топ түйшүк болгонун жашырышпайт. Эскертүүсүз таза сууну токтотуп койгонуна Ирсалат апада кейип жаткан чагы. Аябай катуу жамгыр болду, эшигибиздин алдынан сел акты. Бул бар жок эле элдин башына түшкөн мүшкүл деп ойлойм. Ошонсо дагы бизде суу жок болсо, тиричилигибиз токтоп калат экен. Бүгүн эрте мененден баштап суубуз жок. Ошону биздин жетекчилерибиз, суу чарба башкармалыгы элдин көйгөйүн ойлоп, элди кыйнабай эле чечип койсо деле боло турган маселе болсо керек. Мындай даттануулар бир нече жылдан бери эле айтылып келет. Ага жооп кылып ар кандай долбоорлордун ишке ашып жатканын айтышканы менен абал бүгүнкүдөй күнгө кептеп келет. Суу чарба ишканасы нөшөрлөгөн жамгырдан соң Ак Буура дарыясы ылай каланганын билдирип тим болот. Алардын чамасы жок, суунун тунуп кетүүсүн гана күтүшөт. Мына суу ылай келгенде Ак Буурага келгенде биз Ак Буураны алган үчүн суу тазалоочу станциябыз мындай ылай сууну тазалай албайт да. Кече эрте менен саат 5-те токтоду, бүгүн эрте менен. 4900 миллиграмм литр суу ылай болду да. Биз андай сууну берсек, биздин суу тазалоо станциябыз фильтрлеп коет. Фильтрдин баардыгы ылайга толот дагы, ал сууну өткөзбөй коет да. Ошондон дагы сактаныш үчүн биз шаарыбызга сууну токтотконго мажбурбуз да. Экинчи борбор деп аталган элдин таза суусу чечилбеген жагдай азыркы заманда уят көрүнүш экенин айтышат. Керек кезде шайлоодо да кандидаттар, партиялар шаардын негизги көйгөйү катары суу маселесин чечип беребиз деген убадалары добуш алуунун алган амалы болот. Биздин шаар жаралгандан бери ушинтип келатат да. Анан кийин жанагы биздин депутаттар бар, айтат го, мен депутат болуп калсам шаардык кеңешке, вообще ошого окшогондорду оңдойм дейт дагы, бирөөсү дагы оңдогон жок. Жардам да бере алган жок. Ошондой эле качан жамгыр жааганда шаардын ичиндеги элдер суу менен суу жок болуп калат. Анан эми шаардын мэрлери деле ошо келгенине канча жылдар болуп калды. Шаарда 4-5 жылдан мэрлер иштеп атат. Бирөөсү дагы ушул суу боюнча, таза суу боюнча көңүл бөлүшкөн жок. Жамгырдан кийин жаралган түйшүк бир эле бул эмес. Оштун борбордук көчөлөрүн сел каптаган жагдай мурдатан эле орун алып келет. Кече күнү жааган жамгыр шаар тургундарын суу кечтирди. Чара көрүш керек эле да. Мына кече жамгыр жаады, мына Араванскийди карагыла. Аябай сел болуп түнү менен. Эми осмо кетет, каш калат дейт. Бүгүндө деле өтөт. Эми эртеге дагы кандай болуп, дагы ушулар кайталанбайбы билбейм. Ошого чоңдорго айтып кетерим. Алдын ала өзүңүздөр ишиңиздерди милдеттүү аткарсаңыздар деп өтүнүп кетет элем да. Свет жок, кечкирен аябай кыйналдык. Суу жок азыр. Бир күн бою таза суусуз калган жашоочулар ар кандай эс алуу бак алиядан көрө миллиондогон калктын таза суу көйгөйүн чечүү керектешет. Ош шаарына Ак Буура дарыясынан күнүнө 130 000 метр куб суу тазаланып берилип турат. Сел каптаган жагдай өлкөнүн айрым аймактарында да жүз берди. Жалал Абад облусунда катуу жааган жаандан улам бир нече айылда сел жүрүп, 3 айылдын турак үйлөрүнө жана эгин талааларына зыян келтирген. Алмагүл Эркебагызы, Бекмамат Султанов, 7 канал, Ош.